Адашкан аркар сыяктуу арманда кетти бир акку. Аз өмүрүндө кыргыз маданияты менен искусствосунда укмуштай триумф жаратып жашап өткөн, бир гана кыска өмүр сүргөнү трагедия менен эскериле турган залкар актриса Таттыбүбү Турсунбаева. Сахнада жана экранда түрдүү образдарды жараткан Таттыбүбүнүн диапазону улам кеңейип, аткаруу ыкмасы шаблонго айланбай, дайыма изденүү менен жаңы из салган, такшалган тажрыйбага ээ болуп калган. Таттыбүбү Турсунбаева 1944-жылдын 12-июнунда Нарын облусунун Жумгал районундагы Чаек айылында төрөлгөн. Үй бүлөдө 4 уул, 1 кыз, болгондо да эрке кыз. Биздин тетик чоң аталарыбыздан барып баштап ушу искусствонун адамдары болгон. Чоң атам Турсунбай деген чоң комузчу, манасчы, куудул адам болгон. Чоң энебиз Жыргал деген сөзмөр, санжырачы, кошокчу, ушундай бир акылман адамдар болгон. Андан кийин өзүмдүн атам Турсунбаев мырзалы Токтогул Сатылгановдун энген жокчусу болгон чоң композитор, акын, комузчу, дастанчы эле. Ал эми апакебиз Калиби болсо ушунчалык сулуу, колунан көбүрө төгүлгөн уус ишмер адам эле. Таттыбүбү эжеңер ушул апамды тарткан сулуулук жагынан, анада да адамгерчиликтин жагынан. Анан биз 5 бир тууган элек. Эң улуу агайым Жумгалбек чоң сатирик, акын, журналист, музыкант, анан спортсмен болгон. Андан кийинки байкем Сатчалбек деген байкем атамды басып кеткен чоң комузчулардын бири болгон. Анан менден кийин Таттыбүбү эжеңер, анан кичиним Имамады адагы Москвадан бүткөн скульптор, художник, монументалист болчу. Демек, үй бүлөбүздүн бардыгы тең ушул искусствонун адамдары элек. Класстан Чаектен окуп калдым. Анан Таттыбүбү өзү аябай назик, ушунчалык бир кандай деп айтсам, просто бир Кудай берген кыз да, өңдү да берген, ички дүйнөсү да жакшы. Анан ошо мектепте дайым баягы бир мероприятиялар болгондо, обычно экзамен болгондо экөөбүздү ГАЗ-69 деген машина болчу. Ошо менен алып кетчи малчыларга, тияка, бияка. Анан экзаменден чыгарып жүргүлө деп ырдатып чордотуп дегендей. Анан кийин эме областной фестиваль, районный фестивалдарда болдук. Анан бу республиканский фестивалга даярданганда бир Гүлкайыр деген кыргыздын, казак, Кытайдагы кыргыздын ыры да, кыргыздардын ыры. Анан ошону үйрөттүм да мен. Үйрөтүп, ошо менден да мыкты ырдады да. Таттыбүбү Турсунбаева 1960-жылы 16 жашында Салиманын ыры аттуу кыска метраждуу тасмага биринчи жолу тартылат. Таттикем ушу оперный ырчы болот го деп ойлогом. Бирок мына 16 жашында биз республикалык корого Тянь-Шань облусунан 100 киши келдик. Ошондо Таттыбүбү Кытайдагы кыргыздардын Гүлкайыр деген ырын ырдап келип биринчилик жеңип алган, баалуу сыйлыктар менен сыйланган. 17 жашында Ташкенттеги Островский институтунун драма жана кино актер факультетине тапшырат. Ошол жылы киного тартылып атканда Ташкенттен Островский атына театралдык институтта мугалимдер келиптир. Кыргыз улан кыздарды Ташкентке алып кетүү боюнча. Анан биз мына Кара-Балта шаарында киного түшүп атсак, келишти, 2-1 тагамарды угуп келдик, биздин театралдык институтка өткүлө деди. Бирок дегенде биз болбой койдук. Анткени ошого чейин Маданият министрлиги ал убакта Конучалова Эже Казакбаев деген министр эле ушу Жумгалга барып семинар өткөрүп, ошондо бизге жолдомо берген Москвага Чайковский атында театралдык эмеге консерваторияга
таттуу вокалга, ырчылыкка барыш керек болчу. Мен композиторлукка барышым керек эле. Бирок келген мугалимдер, "Ой, Москва деген алыс, Ташкент деген үйүңөргө жакын" деп анан экзамен берип анан Ташкентте окудук. 5 жыл чогуу окудук. 1966 жылдан тартып Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында эмгектенип баштайт. 26 кабинет бар. Киримденүүчү отурган жерибиз. Ошол жерге келдим, баардыгы эле немекен, мындай баардыгында эле отурушат экен, бошу жок экен. Анан кел мени менен отур деп ошентип. Ошо чогуу бир күзгүдө бир отуруп калдык да. Анан кийин эже десем, сен мени эже дебе, Таня эле де, атыман эле айт деп. Эми 10 жашылуу болсо дагы тиги мындай өзүнүн тең тушундай, мындай өзүнө эмнегедир жакын алгысы келди окшойт. Ошентип жакшы болуп кеттик. Эми мунун Танянын мүнөзү жөнүндө күлкүчү болчу, мындай шайыр, анан бала кыял, өтө эле бала кыял, эрке. Ошол 4 эркектин ортосунда жалгыз кыз болгон үчүн дайыма ушундай эркелеп үйрөнүп калса керек, ошондой эрке болчу. Анан кийин таарынчаак да болчу. Анан бирок тез жазылып кете турган. Театрга таттүүнүн келиши менен даңазалуу дагы бир жаңы доор башталат. Табият берген ай жаркын ажары, таланты менен шай келген табышмактуу касиети көрүүчүлөрдү арбап алчу. Ондогон ролдорду ийине жеткире аткарган актрисанын жагымдуу тембри, ачык дикциясы, улуттук акценти, аткаруу манерасы, жүрүн туруму жүрөккө жетимдүү болгон. Кыргызча таттуу, бирок биз баягы кино тараптагы адамдар дайыма эле Таня дечүбүз. Таня, конечно, была удивительный человек. Она была вообще, я не знаю, там, конечно, она была актриса №1. Вот. Это Кудай Таняга ушунча көп таланттарды берди. Ондун көбүн өздөрү алсын деген эмес. Көргөн элем дейт. Мурдакы байлардан эч айырмасы жок экен дебейби? Болдош, бир далы. Бизге деген унду жетишпегендерге таркатып бергиле. Тулпар тушунда дейт. Өз мезгилинде жанагы Уркуяга неме жогорку, эң жогорку Токтобол атында сыйлык фильмге берилгенде ага берилбей калды. Мен ойлойм ошондо сындыбы деп. Чыгармачылык адамдарга өз убагында өзүнүн ошол жетишкендигинин баасын өз убагында берип турса, ого өтер канат байлайт да. Ошол кезде өнөр бийиктигин самап, туу чокусуна жетүүгө аябай далалат кылган кесиптештеринин арасында анын чыныгы чыгармачыл сапаты каалаган ийгиликтерди камсыз кылат. Анан 60-70 жылдагы көрүүчүлөр театрга сүйүктүү актрисаны жакындан көрүү үчүн келишчү тура. Мен ушу бир чоң таасирленгеним, таттуу сахнага чыкканда, ошо окуучу болсок дагы жымжырт ошо таттуунун гана сахнага чыкканын күтчү экенбиз да, азыр ойлоп көрсөм. Кандай таттуу сахнадан кетти, балким ошо спектаклдин сюжети деле бизди кызыктырчу эмес го, сиягы мен түшүнүгүмдө. Кандай таттуу сахнадан чыктык, баягы сүйлөшкөн. Кандай таттуу сахнага келет, баягы жымжырт болобуз. Анан таттуу жекеңерде мына көрүүчүлөрдү өзүнө бир тартып алган бир шумдук касиети бар эле да. Таттууну көргөндө тиги сүйлөгүң келсе да сүйлөй алчу эмессиң, себеби ушунчалык сахна толуп турчу да. Анан таттуу эжеңер менен ошо спектакльдерди көргөнгө келип жүрүп, бир гана жолу бетме бет кездешип калдым. Мынареке «Вечный огонь» бар эмеспи, тиги Орус драма театрынын жанында ушу бир спектакль болуп, анан Орус драма театрынын жанына келип, Орус драма театрында болуп калды спектакль. Анан биз чыккыча автобус бузулуппу, же кечигип калды автобус, анан күтүп туруп калдык. Анан күтүп анан баягы «Вечный огонь» тегерен чуркап ойноп атабыз. Карасак эле таттуу чыгып келди, зрительдер чыккан жак беттен эле. Анан кыздар ай таттуу кетип барат, таттуу Турсунбай кетип барат деп эле. Анан кыздарыбыз да чоң эле класстан ээрчип алдык аркасынан. Анан жанагы Ала Тоо кинотеатрынын аркасынан да кичине летний кафе сыяктуу бир тегирээк бир здание бар го. Ошо жерге жеткенде бизди сезип калды окшойт го, биздин аркасынан келип аткандан. Ай кыздар чоңойдуңар деген кийин. Чоңойдук. Анан тиги спектакль көргөнү келдиңер. Спектакль көргөнү келдик.
Анан ал киши кетип калам, макул жакшы окугала, кыздар да бир кетти. Ошондогу бир көз ирмем такыр көз алдыман кетпейт да. Анан баягы үйгө кетип баратабыз. Эми баягы оозубуз толтура айтып баратканыбыз, таттуу минтип карады. Анан басып бараткан мынтаны бизге карап ушинтип сүйлөбөдү деп. Ушундай бир таасир алдык. Айтмакчы, жубайы Имаш Эшимбеков да актер. Кезинде жаш актерлордун ылайык келбегенине байланыштуу кыргыз театрына коюлбай келген Шекспирдин Ромео менен Джульетта трагедиясы, Ташкенттеги Жогорку театр институтун бүтүрүп келген жаш жубайлар каармандардын Таттуу Турсунбаева менен Имаш Эшимбеков келгенден кийин коюлат. Каармандардын ынак сүйүүсү спектаклдин негизин түзөт. Ошондуктан жаш жубайлар сүйүү темасын тартынбай бүт керемети менен сахнага алып чыкканы, чыныгы сезимдерди аткарганы спектаклдин кульминациясы болгон. Атаганат, ал сезимдер ошол сахнада спектаклдин түбөлүк көз ирмемдер менен кала берген сыяктанат. Анткени турмуш деген такыр башка нукка буруп, чыныгы турмушта улам жыл өткөн сайын алардын тунук сүйүүсүнө көз тийип кеткендей, салкын мамилеге өткөнү өкүнүч жаратат. Она никогда не было звездной болезни у нее. Вот чтобы нос задрать, в общем, такого не было у Тани. Это тоже ей повредило. Иногда большие артисты, очень такие знаменитые артисты, это такой закон самосохранения. Вот есть люди с черной энергетикой, люди злые. И вот такой человек всегда как бы чувствуя интуитивно, он его отталкивает от себя. Вот. К сожалению, у Тани этого вот качества не было. Она настолько была белая, настолько моя көңіл волчь, что она воспринимала всех, готова была с каждым поговорить, кому-то помочь добрым словом и так далее. Вот. И все это вылилось, конечно, в такую страшную трагедию, потому что многие кивают на актрис театра нашей крымской драмы. Я должен сказать, что это неправда. Лично я видел другую картину. Вот. Сюйджанары, это Халюби. У нас была сцена такая, где она приходит и признается в своей любви вот этому какому-то неизвестному парню, которого случайно занесло. Он оказался, и вот она ему помогает, вот, ухаживает за ним и так далее. Вот. И мы должны были снимать, когда она признается в любви. Вот, играл эту роль Кумант Астамбеков. Вот, очень популярный тогда был артист. Он играл главную роль Кызжибека. В общем, в Кыргызстане эту картину очень восприняли хорошо. Он играл роль Телегена. И вот мы пригласили его на роль. Вот, и она должна была прийти в одной ночной сорочке, признаться в любви. Вот. И она мне говорит: Володь Ильич, вот, пожалуйста, как-то, чтобы никого на площадке не было, вообще оградите и так далее. Вот. И потом, чтобы никого из чужих, она не могла прямо сказать: моего мужа не пускайте. Она, вот, ну, я просто догадался. Вот. И говорю: не пускайте и так далее. И поэтому мы всю студию закрыли и так далее. Но ее муж Имаш, он сумел через забор перепрыгнуть, проникнуть секретно в Танваген, это вот звукозаписывающая машину, и всю фонограмму, как она разговаривает с этим Куманом Астамбековым, ну это актриса. Но это было достаточно для того, чтобы он ее же самым жестоким образом избил. И 3 дня Таня не появлялась. А когда пришла, она была вся в синяках. Вы уже 2 дня ничего не ели. Разве так можно? Не беспокойтесь обо мне. Как не беспокоиться, вы же ослабнете. Можно заставить себя есть. Может быть, самому трудно. Так я... Шекспирдин дагы бир шедеври Азого чалма. Мында Таттуу Бианканын образын актердук бийик профессионал деңгээлде аткарган. Андан башка Дездемона, Мария, Малика, Злайка, Лайлум, айрыкча Уркуя фильминдеги Уркуянын образы коомчулукка жакшы пикир жаратып, Тбилисиде өткөн бүткүл союздук конкурста советтик гражданиндин эрдигине деген дипломго ээ болгон. Бирок көптөгөн сыйлыктарды ыраа көрүшпөсө да, кийин Кыргыз СССРинин эмгек сіңирген артисти наамын алат.
ким болсо ошо болсун. Бирок бейбечара арка бел болсун. Бечаранын бечарасы эле катындар бизбиз, биздин балдарыбыз. Биздин кыргыз элинде улууларды кичүүлөр сыйлаганы жакшы. Эрин катыны сыйлаганы жакшы. А эмне үчүн? Эмне үчүн кичүүлөрдү улуулар сыйлабайт? Катынын ери сыйлабайт. Итемген, жапалак деген уруулар жок. Эки гана уруу бар. Байлар уруусу. Анан дагы кедейлердин уруусу. Танянын жаратып кеткен образдарында канча миңдеген кичинекей балдардан баштап чоң кишилерге чейин канча азы калды дейсиң. Ошентип бул кинодо, театрда абдан түйшүктүү өзүнүн ички дүйнөсүн бүт бардыгын өзүн берип, мен ойлойм, бирок жалгыз кимде эле эмес, көбүнчө балдарга көп көңүл бөлгөнгө дагы убакыт жетпей калат да. Мына театрда түнү күнү иштейбиз. Спектакль чыгарып атканда ошондой болот. Анан жолдошу чогуу иштеген үчүн балдарды немеге жеткирип, бакчага жеткирип алып, анан азыр ойлойм, бул бүт өзүн ошол кыска өмүрүндө бүт өзүнүн жан дүйнөсүн театрга, анан киного арнап кете берди. Ким билет, көп кишилер башынан жаралгандан ошо театрга келгенден баштап кеткенге чейин канчалык неме кылса дагы, канчалык аракет кылса дагы кээде көрүнбөй калат, кээде бааланбай калат. Ошо чоң эмгектери, чоң немелери мунуку деле өтө бааланбай өзүнүн баасын, ошо кайсы деңгээлде болсо өзүнүн баасын алган жок деп эсептейм. Мен эле жалгыз карындашым эмес, кыргыз журтчулугунун кызы болгондо. Эми ал мына каза болгонуна 36 жыл болду. Эң биче таттуу үйлөр төрөлсө төрөлөт эле таттуу үйдей кыз. Кудай таалам бир кыргыз журтчулугубузга берген белеги эле да. Бирок учурунда барктап баалай алган жокпуз. Мына менин ичим күйгөнүм ушул. Мына 21 жашында ак мөөрдө ойноду. Кыргыздын сулуулугунун үлгүсүн кылымга тет алып келди. Ошондо Ленин комсомолунун сыйлыгы лауреатына көрсөтүп, бирок таттууга беришкен жок. Чыңгыз Айтматов киришип атып, жарым жылдан кийин эмгек сиңирген артистке алып берген. Көзүнүн түрүсүндө эл артист деген наамды алган жок. Айтмакчы, фильмдин бүтүндөй өзөгү, композициясы, лейтмотиви башкы каарман окуяга байланышкандыктан режиссер бардык күчүн таттүүбүнүн ички дүйнөсүн ачууга жумшаган. Жолдаш Салиева, сиздин кылган ишиңиз мамлекетке эгин тапшыруу планына каршы саботаж болот. Биз мамлекетке эгинди тапшырып бите албай атсак, сиз эгинди элге таратып уурдатып ийипсиз. Эл душманы гана ошентиши мүмкүн. Кыргыз кереметинин гүлдөбөсү мезгилинде ошол учурдун чыгармачыл таланттары менен катар эбегейсиз зор салым кошот. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу, Кызыл алма чыгармаларында Асыл кеч, Жарокер жан дүйнөсү менен арбап турса, дагы толгон фильмдердин ичинен Ак мөөрдү бап келтире ойногон. Ошондон улам Соң көл чүрөгү деген эл баасына татыган. Жантай чал менен солуган жантай чал менен кең колдун гана башы сал менен кербендер гана өтөт мал менен кейип бир гана кетип баратам кемшейген жантай чал менен. Ак булутту аралап ай баратат, аккуу болуп көлдөгү жай баракат. Аталбайсың аккууну оңой менен, жете албайсың айга да жел ой менен. Ал ырларды эки башка үн менен аткарчу дешет. Биринчиси элдик үн, ал эми экинчиси лирикалык сопрано үн. Мындан улам Залкар опера ырчысы Сайра Кийизбаева Дала Эрет операга чакырыптыр. Бирок негизги кесиби актрисалыкты кыялган эмес. Ташкентте окуп жүргөндө эле
студент кезінде мамлекеттик филармония алдында Бахор деген ырби ансамбль болгон, дүнүйөгө таанымал. Ошонун жетекчиси Тамара Харум деген Советтер Союзунун эл артисткасы болгон. Ошо кишинин кол алдында тарбияланып, таттуу Бахор ырби ансамблинде солист болуп чоң концерттерди бийлеген. Андан сырткары Булбул деген ыр бар, Салебей, дүнүйөлүк. Муну чанда ырчылар ырдаса ырдайт, ырдабаса жок. Ошону чет мамлекеттен меймандар келгенде таттүүнү атайын чакыртып ырдатышар эле. Мортаев киного мага музыканы жазсын деп баягы тиги Алымаки Сүгүл бул орусча, кыргызча касиет түгөл деген мен кино тасман болчу. Вот ошол Мортаев баягы музыканы жазган, анан кийин мен баштаган болчумун Сүйүү жаңырыгы, где главную роль играла, значит, Танечка. Вот, и когда мы записывали музыку в Москве, он сидит, играет вот так вот. Мага. Вот так вот играет. А потом, когда закончила петь Таня, он мне говорит, она талантище. Она же оперная певица, ее надо в Милан, Ласкала и так далее, и так далее. Знаете, это все мне запало. Вот. Ну, большой души человек была. Кыргыз драма театры Ташкенттик жаш актерлордун катышуусу менен Кар ханышасын коюшат. Таттуу Турсунбаева Кар ханышасынын ролун ойнойт. Бул Таттүүнүн дипломдук концерти болуп калды. Баягы дипломдалар ушу спектакль менен коргойт экен да. Ошондо ушу Таттуу Евгений Шварцтын Муз королевасын, Снежная королеваны ошол жомоктун башында турган каарманы мурунда көргөнбүз, кийин ошол жерден абдан укмуштуу аткарып, ошо Мукуми театрынын теңинен көбү ошо биз туулдаган жаштар, студенттер толо кыргыздар эрде, толо гүл, толо куттуктоолор. Чынында ал спектакльдин гана ханышасы эмес, театрдын да, кинонун да, кыргыз маданияты менен искусствонун ханышасы бойдон каларын эч ким тана албайт. Ал ханышанын гүлбагы мына ушул театрдын жанында. Өз иштеген академиялык драма театрдын алдында мына заңгыраган маңдайында Таттүүнүн эстелигин орноттук, кызыл бронзадан 5 метрлик. Азыр 1000 деген жаштар келип гүл коюп таазим этип турат, демек кыргыз журтчулугун бар да, Таттикем эч качан өлбөйт. Агасы Нуркан Турсунбаевдин жан үрөп, бир тууган үчүн ичинен күйүт тартып келген. Жан дүйнөмдү оорткан, азыркыга чейин эметкен ушу Таттикем жаш кеткени болуп калды да. Иш тарылып көрө албастыктан айынан 1 сааттын ичинде уу берип өлтүрүп коюшту. Кайра жаралуу, мына ушул жаз күндөрүндө жаратылыш менен бирге ажайып элеси менен элдин эсинде улам суктандырып, түбөлүк өмүр сүрүп келаткан Таттуу Турсунбаева. Анын бул артыкчылыктары миңдеген күйөрмандарын тапкандай эле чырайы душман тапканы айтылат. Ошонун айынан болгону 36 жашында Гүлгүн курагында 1982 жылы белгисиз, мезгилсиз курмандыкка айланып көз жумат. Таня великий талант. Она оказалась еще великой невезучей женщиной и актрисой. Понимаете, вот 2 дочери Джумгала, это великая балерина Бибисара Бишаналиева и Таня Турсунбаева, Таттуу Турсунбаева, вот как бы они, я не знаю, какой-то рок, вот какое-то преследование. Вот, потому что Бибисаре как-то не повезло. Вот, потому что это была, конечно, великая актриса, великая художник сцены, балета. Вот, потому что целое поколение кыргызской интеллигенции было искренне влюблено в ее талант. Таттуу атындагы республикалык фондубуз бар. Андан сырткары Таттуу мыкты 37 жашка чейин мыкты актрисаларга лауреаттык наамды берип атабыз. Андан сырткары мына 30 апрелде 70 жылдыгында мына өзүнүн скверинде кайра жаралуу күнү деп дайыма 30 апрелде жаш акындардын эмесин конкурсун өткөрөбүз. Ар бирине
сыйлык беребиз. Диплом менен, таттүүнүн эмеси менен, значогу менен. Демек, азыр колубуздан келген нерсени жазып атабыз. Анан да бир нерсени айта кетейин, бул жаңылык болуп атат. Мына 70 жылдығында жалпы республикалық ар бир облыста таттүүнүн 70 жылдығын эң жогорку деңгээлде өткөргөнбүз. Анан таласка барып биз өткөргөндө ошондо таластыктар жана уркуя тартылган жерде Таттүү Турсунбаева атындагы таттүүнүн намына беришкен Саңсарай этнографиялык Таттүү Турсунбаева атындагы коргоо деп аталат. Мына буйруса ошо былтыртан бери жубайым экөөбүз аракет кылып атабыз. Ошол жерге атайын баткендиктер ушу өрүкзарды дүйнөгө таратты эле деп ошол ордун берип аткандан кийин бир чакан эки этаж музей тургузуп берип коелу деп ошого аракет кылып атабыз. Чын дилимде, жан дүйнөмдө таттүүнү кумир туткан үчүнбү, чын дилимде адам катары ушу сый урматым чексиз да. Анда ошон үчүн сыймыктанам ушу Таттүү эжеңдин ушу иш-чараларында анча мынча болсо да мен өзүмдүн үлүшүмдү кошуп атканга аябай сыймыктанам. Ал бар болгону 15 жыл гана эмгектенди. Бирок кыргыз театр тарыхында улуттук классикадан дүйнөлүк классикага чейин 30дан ашык башкы каармандардын ролун аткаруу менен кыргыз кино тарыхында 10дон ашуун фильмдерде образ калтырып, көнөрбөс эмгек жаратууга үлгүрдү. Она ушла в самой своей красоте, в своем расцвете. Мы ее запомнили самой красивой женщиной нашей страны. Ар бир адамга ар кандай талант берет. Мен мыктыбыз дегенде толтура болот. Мына мисалы үчүн мен ушу драматический актрисалардан Бакен Кыдыкееваны аябай көмүр көрчүмүн да. Эми ар бир спектакльнен калбай барчымын тим эле. Мына ошо Бакен Кыдыкеевадан кийинки эле ошо Таттүү Турсунбаева. Баягы өзүнүн кыска өмүрүндө ушунчалык нерсени таштап кетти. Эгерде ошо бизге окшоп 70-80ге чыкса, билбейм эмнени элге, кыргыз элине эмнени берет эле. Oro Zamanova деген абдан жаңы чыгып келаткан жакшы ырчыбыз бар эле. Азыр абдан мындай такшалган элге эмгеги сиңген инсан болуп калды. Ошол мага кайрылып, Надырбек аке, ушу сиз билесизби, бир абдан мыкты эже өткөн, сиз билсеңиз керек, Таттүү Турсунбаева деген деди. Мен унчуккан жок, эмне угуп жүргөм дедим. Десем, ошого Сталбек Бактыгулов бир абдан жакшы обон жаратып койду музыкасын. Анан сиз бир ырды жазып бербейсизби деди. Макул болуп, качан десем, тезирээк эле болсо деп самолетко отурдук, баарыбыз баягы 4,5 саат учту. Анан самолеттен түшкөндө текстти колуна берди. Мен самолетте жаздым. Анан жазып туруп бердим. Мен бир 12 куплеттен ашыгыр го, аябай эме. Анан бердим, анан алып ал деп эле калып. Анан ошону текст даяр болуп калыптыр, жагыптыр бул композиторго да. Анан биринчиден ырдап барганда мага айтышты, жумгалга барып ырдап. Таттүү Турсунбаева эч кимге окшобогон таланты менен түбөлүк кыргыз кереметинде жашайт. Анын бүтүндөй турпаты кайталангыс, адам суктанып, таң калып бүтпөс кыргыздын керемет сулуулугунун үлгүсү. Театрдагы кырчын өмүр, гүл бакча баяны, айтып бүткүс дастан айтыла, жазыла берет. Sen katı meni sakalım azılda. Maldan meniki. Emine kısam özüm bilem. Yok közüme görünbek. Eldim malım büldürdünüz. Biz ağa yol verbeyiz. Kulaka tartıldınız. Bütün uşunday. Bir dalı, koldur. Kana ayda bütün öyle. Kızılcıkтай olgun. Sonunu alma ki. Bunu kaydan tattınız? Bunu süret tartıp жүрүп, жалбырагы түшкөн көп дарактын арасынан таап алдым. Асыл нерсе урунса эле сизди издейм. Рахмат, саламатта болуңуз.